үйгө жеткирип койчу, балакетиң алайын. Макул. Үйдөн акчалар дурдап кетет. Бирдемелер болсо сатат. Сен көрдүң беле? Көргөм, эмне болду? Эмне болду? Эмил байке актер баланы басып таштабаса болду же жакыныраак турат. Тентек болсоң өзүңө тентек. Сен эркексиңби? Эркекмин. Түкүргөчү. Эмне түкүрсө да болбойм. Эмне болду? Эчтеке дегем жокмун мен сага. Машинага отурсаң дейм. Үйүң жанына туруп алып сасыбай жүрүп отурчу. Эмне болду? Камал, сени өлтүрөт Эмил байке. Жүр барса карам. Надо остановить, блин, слишком болуп кетпесин. Биздин YouTube каналынын катталуучулары, сиздер мен билишимче жарым жылдан бери жазсыңыздар. Эмил Эсеналиевди пранкка сал, Эмилди сал деп. Мына бүгүн Эмил Эсеналиевди пранкка сала турган күн келди. Биз көптөгөн идеяларды ойлондук, бирок эң жакын досу Эмил Эсеналиевдин досу красавчик Эрма байкебиз сатып бизге Эмил Эсеналиевди колубузга салып берет. Бул жакта бизде актриса Бактыгүл эже бар. Бүгүн совсем крутой идея болот, достор. Эмил Эсеналиев вообще бир да кымын да сомнение кылбай турган алып биз пранкка салабыз. Азыр Эмил байкен залга кирип кеткен укканбыз. Азыр Эрмек байке чаласыз. Чалар. Канчада чыгат экен билели. Громко Солда. Саба салды эми сен. Мондай защита кыламын да. Але. Эмил кандайсың? Каяктасың? Качан жолугабыз? Iya. Давай енді азыр. Залдан қанша шығып қаласың? 12-лерде? Хорошо, мақ, мен офисте оламын да. Офисте оламын да мен. Тренировка алып, качкадан бері отқан оқшайды. Сіз ишенет деп ойлойсузбу же билип калат деп ойлойсузбу? Билбейм эми кандай болот, эми силерден зависит. Ал эми сиз ошо Эмил байкени бизге подстава кылып салып берип өкүнбөйсүзбү? Өкүнбөйм эми. Всегда эле сатып жүрөм дебейсизби? Жок, эч нерсе болбойт болуш керек, эми тамаша иретинде эле деп. Бирок кичине урматтуу көрүүчүлөр, тигил жакта да актерлордун составы күтүп турат. Бүгүнкү идеяны азыр башында сиздерге айтпай туралы, видеону этене чейин көрсөңүздөр сөзсүз түрдө биздин идея кандай экенин билесиздер. Ал эми азыр Бактыгүлже, биз Бактыгүлже да даяр, баардык команда даяр. Биз азыр 50 мүнөттөн кийин чыгат экен, ошондуктан азыр Эмил байкен зал жака бара берели. Бүгүн пранк, Эмил Эсеналиев түшөт пранкка. Биз баарыбыз ар түрдөбүз. Кимдир бирөө өз жашоосун музыкасыз элестете албайт. Кимдир бирөө күн сайын жаңы фильм же сериал көрөт. Ал эми кээ бирөө үчүн такси күнүмдүк муктаждык. Эгер мунун баарын бириктирсекчи, о мобилдик оператору Яндекс Плюс менен бирге эко тутумду ишке киргизип жатат. Яндекс Музыка, фильмдер жана сериалдар такси сапарларында арзандатуулар. 90 күн толугу менен акысыз. Мой о тиркемесинен же жылдызча 090 торчо буйрутмасы менен кошуп ал. Биз менен бирге ар дайым артыкчылыкта бол. Канда Эмил Эсеналиев чыкты тияктан. Келатат качок байкебиз. Иба! Я жестко боюсь. Келатат уже. Eyvallah, бул кайсы көчө? Жакшы. Ой, адашып таппай калдым, каякта жүргөнүмдү билбейм. Сен чимкире да? Мен жанагы эмеге келгем. Эмне эле могу жанагы базар бар эле го. Орто сай дегени. Ой, ошо жерде бир сиңним турчу. Ошонун үйүнө баргам. Анан үйүнө барсам жок. Кайра келет, бир маршрутка түшсөм, барбайм үйүңөргө деп бир жерге түшүрүп койбойбу, Арча бешке бараткам. Арча бешке? Мен үйгө жеткирип койчу, балакетиң алайын. Бул жерден биздин коркконубуз, биздин идея ойдогудай кетпей калабы деп. Балким Эмил Эсеналиев апаны үйүнө жеткирбей турган болсо, анда биздин идея просто воздухка кетмек. Мен үйгө жеткирип койчу, балакетиң алайын. Макул. Арча бешке? Ооба. Ой Сулата 55 дегенге барам. Ой Сулата 55. Көчөбүз ошондой. Азыр мында эшикке чыкканда жакшы да билбей калып атам.
салды. Базар не? Balamdı barıp gel desem barbayt. Til albayt. Telefondan baş çıkmayt. Oşo singlimki de vargam. Sen özün kançadasın balam? 32'de. Menim balam menen tek durbaysın. Oy menim balam ayaldı albayt. Je iştemeyt. Артынан колоп артабыз. Как будто жаман өзүмдү мындай ворлорду эле сезип атам го. Актриса апа Бактыгүл эжеге мен 6 деген баа койгум келет. Анткени ал машинага отургандан кийин эле сразу ыйлап кирди. Ошентип Эмиль Эсеналиев вообще сомнения кармабай бул чын экенин билди. Эмне кыларымды да билбейм. Үйдөн акчалар дурдап кетет. Бирдемелер болсо сатат. Özü deli içpeyt, emne kılıp жүрөт düşünmeyim şu an. Sendey bolup sizler işteyse ona, sen buna jakşınak ele жүрөсүң, emne eldim baldары jakşınak ele жүрөт. Бир убакта биз Эмиль Эсеналиевди жого түйдүк, мен ошондо корктум. Балким пранк этегине чыкпай калат го деп. Pensem tigerin içine produkt alып alayım desem, akşamda atıp koysam hanımda da atıp getirip tigeyi. Uzak. Takar uşunday akıllı çok bala oldu. Bir akıllımda aytıp koyacak alıp gideyim. 30'ga çıktı. Ayaldan yok. Je iştemeyt. Olongunda öyle jüröt. Emne kılıp jüröt bilmeyim. Oso biraz aksam kalıpına ki. Bolgonu bir 200 so'm kalıptır. Hazır emne alamayım bulga. Emne çetetemi. Siz benimle mi yapacak gerek? Oy tamağa salayın diye mayım yok. Kantım yok uydu, nanım yok mınam o 200 so'mdan başka. Hazır bir yerge toktoguşuğa bir de besirdim alış gerek bolatpay olam. Hazır bunda oy akçaң dele gerek yok. Jön ele maga produkt alıp berip agılıp keteyim. May gerek, kant, bir mesel, nam panel alıp berseň boldu gagalay. Достор, азыр машинаны ковалап келип жеттик. Бул жакта мына өзүңүздөр көрүп тургандай 089 Эмиль байкем машинасы токтоп турат. Билейин жана артынан калып калып араң таптыгы. Мен Эмиль байке чыкты. Дейин. Сеңелиңиз кайра айттыңыз жана угулбай калды звук, балам ушундай угулбай эме кылып, балам эси жок болуп калды, рахмат продуктуңа туда-суда деп айтып бериңиз. Балаңызды жаман бериңиз. Бар акыл насаатын айтып койду, Всё, сонун болот, ушундай эле. Эмиль байке, бул жерден мен аябай 5 деген бааны айткым келип атат, потому что апага өзүнүн акчасынан продукт алып берди. Сиз красавчиксиз. Короче, жаңы эле народныйга кирип кетти. Я думаю, көргөн жокмун. Надо рисковать, хороший сделать, турабы? Конечно. Надо. Бала бул жерден ак көңүлдүгүн көргөзүп, продукт алып чыгып келе атат го. Ушундай добрый экенине. Молодец, красавчик, шеф. Нар жагы непонятный актерлор күтүп атат сизди. Oy aябай көп алгансың го балам. Шоколад баланы билбейм да. Акчаң барын корот. Рахмат балам, өмүрүң узун болсун. Бактылуу болга кылып кетейин десе. Көп продукт алган билбейм. Барганда балама акыл насаатын айтып кой, бул эмне? Саңыз. Ой, не, сайнабай. Стоп, түрдүрбөй. Россия мамлекетинде жашагандарга чоң жаңылык.
Сиз Россиянын кайсы мамлекетинде жашасаңыз дагы сизге KG недвижимость үй алып берет. Сиз ушул убакка чейин акчаны квартирага төлөп келдиңиз, эми өзүңүздүн үйүңүзгө төлөсөңүз болот. Нарматова Самара 2018 жылдан бери Екатеринбург шаарындагы өзүнүн KG недвижимостьун ачып, биздин кыргыз жарандарга үй алып берип келет. KG недвижимость өтө профессионалдуу иштеп келет. Анын офистери Екатеринбург шаарында, Санкт-Петербург шаарында жана Москва шаарында бар. Ана Москва. KG недвижимость булар профессионалдуу түрдө иштешет. Анткени булар Россиянын мыйзамынын негизинде иштешет. Жана бардык документтер госрегистрдан өтөт. Анан дагы 25тен ашуун банк менен иштешет. Сиз сарсана болбой эртелеңиз андан көрө. Биз ушу 3 комната квартира алуу болду. Досторума, туугандарыма квартплата төлөгөндөн көрө өзүңөрдүн үйүңөргө төлөгүлө. Ошондой эле алардын жетекчиси Нарматова Самарага чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Алгылайсыздар коркпой эле келип Самарага муроожаат кылсаңыздар, сизлерге жардам беришати. Компаниясынын жамаатына дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул кыздардын артынан болуп аткан квартиралары деп айтсам жаңылышпаймын. KG недвижимость ноябрь ичи, декабрь ичи үй алсаңыз үй тиричилигине керектүү буюмдарды сиздерге белекке берет. KG недвижимость Кыргызстандагы адамдарга үй алып бербейт, ал Россияда жашаган кыргыздарга үй алып берет. Эгерде сизде Россиянын жарандыгы болсо, Россияда көп жашасаңыз, сизге өтө чоң жеңилдиктер бар. Урматтуу Россияда жашаган биздин мекендештер, сиздер кантип кайрылышыңыздарды билбей жатсаңыздар, ушул номерге чалыңыздар дагы жана ушунун KG недвижимостьтин жетекчиси Нарматова Самара эжекебиздин инстаграмына жазыңыздар. Булар өтө аракеттенип, өтө профессионалдуу түрдө иштеп атат. Сиз дагы эртелеп калыңыз. Буюрса мен Россияга барганда, мен Москвага барганда сиз уже үйүңүздө болуп, мени чакырып тосуп алыңыз. Буюрса сиздин үйүңүздө отуруп манты жейли. Ана Москва. Кечирим сурайм, ошо мен ремен тагынбай калдым, достор. Баарыбыз ремен тагынга аракет кылабыз. Уже тагына инсем жетип калдым уже. Мына карабайсың турганы. Ал машина өзүнүкү? Кайсы? Жок, ал машиналар. Каяктагы машина? Ошентип пранктын самый страшный жери башталды. Апа, постоянно эле бирөөнү жеткиздирип жүрүп анан тиги бугулуп эле. Каякта жүрсүң? Ой, анан эмне кылайын, өзүң же барып кел десе барбасаң, адашып жүрүп анан алып келдим мына. Ушуну алып келди мени. Постоянно эле ар кимге жалдырап эле анан тигини умтуп койду эле ар кимге жалдырап эле. Койбойсузбу, ушундай эмеспи? Кана үйдө бир кийин жок. Эжеңкине барсаң эжең жок. Эмне каяктан алып кел? Бул эмне кылып атасың? Эмне болгон эме бул? Бул апага беш продукт керек деп жардам бериш керек. Апа, постоянно ушундай ар кайсыны кылып элем. Ай, акылына сатың айтчы. Ушу бала жеп бүттү мени айланып кетейин десе. Мына могу баланы карачы, ушу баладай болуп өссөң болбойбу я кичине? Чичем, алышып кырсыпсың. Тим эле кой, мени эле коюп койсуң, брат. Булардын постоянно неме кылат? Эмне кылат? Бул булар хайп үчүн кылат булар. Инстаграм тартып алды эми. Постоянно ушундай кылып жүрөсүз. Кириңизчи бар үйгө. Кириңизчи. Акылың айтып кетчи, кагылып кетейин десе. Эмне акыл үйрөткөндө эмне, мага акыл үйрөтмөк белем. Бул жерден Эмиль Эсеналиевдин сабырына 5 деген баа берип туралы, бирок сабыры канчага чыдайт экенин дальше көрөбүз. Адыл. Базар нет. Зачем башталды? 30-та. Хайп үчүн кылдыңар да окшойт мындай эле, брат, Эмне хайп деген эмне? Инстаграмга тарттың да турабы? Эмне деп? Билбейм, эмне кылдың, каяктан жолуктуң, эмне болуп алды? Уверенсиңби? Жок, уверен элем, эмне? Телефонун көрсөтчү гана, брат. Жок болсо эмне болот? Жок болсо эмне болот? Кандай жок болсо эмне болот? Жок болсо эмне кылам? Видео жок болсо. Эмне болгон видео жок болсо? Сен айтып атпайсыңбы, хайп деп тарттың деп турабы? Ким билет, каяктан билем мен? Жок, карабайсыңбы, азыр жок болсо эмне кылам? Иштеп турбайлы кой. Явно эле уже бар да уже турабы? Сен келезосуңбу? Кандай келезосуң? Алдын сүйлөгөндөн көрө апаңды тетип жалдыратпай өзүң иштебейсиң мына. Иштеп эле жүрөм, как ана эсиле. Көрүп атпайсың жашынакай эле. Эмне кылып иштеп атсың? Иштеп атам Кудайдын буйруган кылып. Эмне келип эле сайылып атсың мага, брат? Сен келезосуңбу? Кандай келезосуң? Жардам берген кишиге алдын сүйлөйсүңбү? Эмне болуп жардам берип? Эмне болуп каяктан таап алдың? Эмне болуп жардам берген мен каяктан билейин?
Мен залдан чыксам маман келип айтып атат. Мен жеткирип койчу деп, көчөнү таппай атам деп атат. Сен анда өзүң барып жеткирип келбейсиң, машинаңды эле отурбай. Машина иштебейт. Узук. Жана жеткирип келсең эмне жаман көрүп атасың кишини? Жаман көргөн жокмун, просто эми сен эми артист болуп аркы беркип жүрөсүң да. Сен көрдүң эле ошонткениңди? Жардам берип алып тартканыңды. Мен сени көргөм деле эмесмин, братан, вообще эле. Сен көргөзүң эле айтып атасың ана хайп деп. Эми азыр артисттердин баары эле хайп болот да, брат, туурабы? Кандай? Инстаграмга тартасыңар, тиги күнү көрсөтөсүңөр. Мен мындай кылып атам, тиндей кылып атам деп. Ошон үчүн да болуп калышы мүмкүн да, брат. Сен кызыксың го, жардам берсе тартат да, жардам берип атабыз, сен да жардам бер деп тартат да. Аннеси жаман. Эми менин апамды тартып чыгарсаң ызы чыгат да, жөн эле наркы берки. Мен чыгарбайм, мен чыгарганын көрдүң беле сен? Чыгарып эле жүрөсүңөр элдин баары. Меникин ичине көрдүң беле? Эмне ызы чыгып эле? Көрдүң беле сен? Сен көрдүң беле? Көргөм, эмне болду? Эмне болду? Байка актер баланы бастырып таштабаса болду же жакыныраак турат. Сөгүнбөй, мен сени сөгүнгөн жокмун. Эмне? Эчтеке дегем жокмун мен сага. Кой антип ызы чыгып бербей жөнүндө брат. Сен келе зоп, ойлонбой, сага жардам берип атсак, эмне деп сүйлөп атсың? Сөгүнбөй, брат, мен сени сөгүнгөн жокмун, жашынакай айтып атам. Адыл. Сөгүнбөй дейм, брат. Эмне болду? Отурчу машина. Жүрчү, кандай? Эмне отур? Машинага башка жака чыга албайсың. Токтотуп койсомбу я? Машинага отурсаң дейм. Машинага вообще не кыласыңбы? Машинага отурсаң дейм. Эмне каяка апарасың, бу жака апарасыңбы? Машинага отурсаң дейм. Анан сүйлөшөбүз, жүр. Отурчу машинага. Не, машинаңа алып барып эле, бир жака апаргың келип атам. Эмне болуп атты? Отурчу дейм. Сөгүнбөй дейм эми. Эмне? Я? Кой дейм эми, брат, анчалык барба. Сен келесиңби? Хайп деп мына. Сөгүнбөй, жакшы сөгүнбөй деген кишиге хайп деп келесиңби сен? Эмне кылып келесиң кылып атам эми сага? Сен хайпты каалабасаң анда апаңды өзүң кыйнабай өзүң алып барып келбейсиңби? Апарып эле келчи, эмне болду эми? Эмне продуктун алып келип берип атсаң, эмне жаман көрүп атасың? Жаман көргөн жокмун. Жаман көрүп атасың, хайп кылып атасың анан. Айтып атасың. Тиякта уже калтырмаш. Достор, мен пока билбейм өкөм эмне деп сүйлөшүп атканын, звуктан албай эле. Айтып атасың да, өзүң ойлонбойсуңбу кичине? Кимге жагат сен ушундай кылсаң? Мен сени тосуп алып, сен хайп кылып атсың десе, сага жагабы? Актер баланы түкүргөнүн көрүп жамандабаңыздар. Бул бала өзү Тамада Адилет Темирбеков деген маданияттуу бала. Просто сценарий боюнча актер ушундай образда аткарыш керек. Тентек болсоң, өзүңө тентек бол. Мурташып кетишпести. Сөгүнбөй дейм, брат. Сен дейм далайын көргөм мен. Не анчалыкка чейин барып эле таза керсейип атсың, братан, эми келип алып эле сайылып эле тияк сүйлөчү таза маза деп. Уруучу эле жаныма келип атсың, кайра эме. Машинага отурсаң, мен сага көргөзөм урганды. Кой эми анчалык барып машинага отургузуп анан уруп элем. Кайсы кызың өзүң? Аябай керек болуп атабы? Жөн, меникин сурап атпайсың сен, брат. Жосын жылга карап общение кыласың. Сен эле жылга карап сүйлөшүп атпайсың, канчадасың анан тиги деп эле. Канчадасың сен? 30тамын деп айтпадың. Мен 32демин. Чоң эле киши турбайсың. Ооба, чоң эле киши. Келсек чыга калып эле хайп деп жиндисиңби? Кимге жагат мына? Жакпай калдым сага. Жүрөгүмө жакын алып алдың, брат, анчалык. Анан каяма жакын алайын? Жакын алайынбы? Кой да мен сүйлөгөн жокмун мен эми. Сөгүнгөн да жокмун сага. Сен машинага отурсаң, жүр сүйлөшүп келели. Өйдөгө барып акырын жакшынакай жүр. Жүр отурсаң машинага, жүр. Кой деме, брат. Колполуң эми неметпей эле койчу, анчалыкка чейин барба, брат, кой. Күчтүү болор бет, отур. Кандай эми күчтүү болор бет? Сөгүнбөй деме, сөгүн. Тарт колуңду, брат, тарт. Отурсаң дейм мен сага. Отура албайм, брат. Эмнеге отурам? Үйүң жанына туруп алып сасыбай жүр, отурчу, сүйлөшүп. Эмне кылып сасып атам мисалы сага? Бирдеке деп сасып атам. Красавчик Эрмекбайга айткан, Эмилди өтө жестко салбагыла өзүн кармана албайт деп. Ошондуктан мен аябай переживать этим, уже давление уже көтөрүлүп келатканын өзүңүздөр көрүп атасыздар. Сен нормальный боласыңбы? Нормальный болам. Жакшынакай апаңды алып келген кишиге ушундай мамиле кыласыңбы? Өзүң ойлобойсуң, кимге жагат? 30тамын дейсиң, 30. Кыйкырбай эле, тонду кыйкырбай эле ким, Эмил, брат. Кыйкырбай эле, чукурбай эле. Мен не деп сайылдым мен, братан, сага? Сен хайп кылып атасың, анан артисттер мондай. Артисттерим бар, хайп кылып атса, хайп деп айтам дейм, как аны эселем. Ошол хайп элге жардам берип атса, келесиңби сен? Койчем, брат, бир 500 сомго, 1000 сомго продукт алып берип эле, жөн эле хайп ызы чугула бербей жөн эле. Кайра хайп деп атасың, өзүң түшүнүп атасың сүйлөгөн сөзүңдү? Түшүнүп атам.
Сен эркексиңби? Эркекмин. Жүр, отурбайсың анда, барып келели. Эмне, мерден общение кылып атпайсың? Ошо жакка барып сүйлөшпөйлү. Тоого барып сүйлөшөсүң эмне? Илбей жакка барып сүйлөшөм мен сен. Ошодон эле сүйлөшөм, братан. Сен сүйлөшкөндө кошуналанып турбай, сасыйсың да сен. Эмне деп сасыйм мен, братан? Сасыгандай көрүнүп атам же сага. Эмне, братан болуп калдыңбы? Братан экенсиң, 2 жаш улуу экенсиң. Братан аны өзүң сүйлөбөйсүң анан келгенде. Жашынакай учурашып, эмне болгон продукты, апа каяктан келатасыз, бул кийим. Апам жанатан бери чалып мага кызычуу кылып атты мага. Таяк бияк деп эле ар кайсысын айтып эле. Мындай тигиндей деп эле ар кайсысын айтып эле. Нааразы болуп эле постоянночу. Постоянно нааразы болгондо сен анда нааразы кылбай жашабайсың. Нааразы кылбай эле жашап атам мен. Кудайга шүгүр, баары эле баары жашынакай эле. Мен сага өзүнүн апасын жоготкон адам катары айтам, сен мондай мамиле кылганың туура эмессиң. Келдим, постоянно ушундайсың дейсиң. Эртең бар, бүгүн бар, эртең. Мен именно спайменна сага айткан жокмун, мен сага тиешелүү общий артисттерди айтып атам бирок. Муну хайп кылат деп атасың. Эмне эки сөз сүйлөп атасың сен? Эркексиңби? Эркек. Эмне эки сөз сүйлөп атасың? Эмне деп эки сөз сүйлөп? Сен келгенде айтып атпайсың, муну хайп кылат деп, туурабы? Түкүрбөчү. Эмне түкүрсө да болбойм. Сени өлтүрөт эми. Түкүргөнүмдү запрет кыласың. Общение кылып атам, түкүрбөй сүйлөчү. Сөгүнбөй дейм, брат, эми анчалык барбай. Мен сөгүнгөн жокмун, брат, сага. Мен деле сөгүнгөндө, брат. Сен апаң айтып атпай, тентек аябай кыйын болот, э? Жүр, отурбайсың, барып сүйлөшүп тентектиң көрүп келбейлиби? Экөөбүзбү? Экөөбүз. Жүр, барса барам. Бул жерден пранк чектен чыгып баштады, ошондуктан биз токтотконго туура келди. Уже актер болуп өзүңүздөр көргөндөй машинага отуруп калды. Это уже калганы жестко болмок. Кеттик. Кел кол берип коём. Красавчик. Да ты понял. Эмиль Эсеналиев. Зе түшкөнсү. Давайте босап коём. Баштайын деген буламчы. Кара тедакта турат да улам. Мындай деген болчу. Он меня уговорил просто. Мен карабайдым, нерв болгон титиреп чыгам да. Жок, байкадым, мен маңлайымда турат да. Мына каштан бери титирип атат да. Азыр калкып жүрбөсө болду деп мен да даяр турам, чотачы. Кичине кучак эле, мындай деп кучакташ керек болот да. Анан даталуу алпарайын дедим бирок бир аз калды да, просто калкып жүргөн туура эмес болмок. Эмил байке, мына мен сөзүмө туруп сизге пранкка салам дегем. Салдым! Мындай кылалы. Сен сөзүңө туруп пранкка салдың. Мен туруп сага айткам, сен пранкка салсаң мен сени урам деп. Сен мага камералар өчкөндө офиске бир келип кетти анда. Болду. Апамна киного ушундай актерлор таппай калса сен каяктан. Машинага алып кетип не кылайын дедиңиз эле? Жөн эле барып сүйлөшүп. Күлүп. Биринчисинде эле отуруп алсам ичинде эртерээк болуп калчу болду да. Бир аз турайын дедим, анан уже колунан тартат бош керек деп тартып баштады да болчу. Колдор катып калыптыр, тренировкага кийчи. Сиз кандай коркуп сезим болду окшойт? Коркуп сезим пока болгон жок, бирок анан башында машинага кеттик дегенде эле чугалайын дедим, походучу. Машинага түшкөндөн анан машинадан ойнондум менен, машинадан экөөбүз калчкуч болуп кетсек тартылбай калбасын. Коюп тур десем да болбойт да, кайра чота. Көпкө чейин карманды, сөгүнбөйчү. Эмеден могу сөгүнгөндөрдү эмне кыласың, кесесиңби? Полный сөгүнүп чыгам эмес. Жок. Арасынан бир эки сөйлөп. Мен апа мен келатканда точно сөгүнгөн жокмун да. Жок, бирок Саматтыкындай болгондо точно урмакмын да. Жок, мен сөгүнүп, дагы дальше кетсем урмаксың да, я. Ошол жерден мен камера карап атпадымбы? Мондай үйлөрдө камера болуп калат да. Мен да жылбайм деп алам. Жок, ошол жерден общение кылам дейм. Сиз кандай мындай жардам берип келаткандан баласы сизге сайса кандай? Аябай обидно болуп кетти мага. Мен берип туруп кетип калайын дедим да, бул хайп дегенде уже бут кое бербей койду да. Баса албай койдум. Именно ошону айтпадым мен. Бул атайын ошону айтат экен да. Мен таштап атканда мунуңар хайп кылат деп еді. Мен ошо сиздин жана Самат байкеңкине салсак мушташып кетериңизди билип туруп салган жокпуз да негизичи. А так бул братан деле таластык, өзү тамадабыла тамашоодо ойногон. Сиз эмеде отурбадыңыз беле? Такыр көрүп атам. Иә. Өзүң отустасың ба? Жок. Канат айтайынбы эме? Нерв кичине жукараак экен. Раз. Амба, тем более эне менен баланын ортосунда болуп аткан нерсеге действительно мына. Жок, мага өзүм аябай катуу тийди да. Мага аябай, мен аябай таң калдым. Себеп дегенде
Мен жана айтып бербедимби, мындан эми көп эле жыл өттү, мен өзүм апам жоготком, анан келип алып кайра минтип атсаң, анан кайра келип жеткирип берип, кайра продуктун алып келип атсаң, өзү алып барып келбей кайра алып келген кишиге тийишип атса, мага аябай катуу тийди да. Карабай, мен кол кое бербейт да ушундай. Азыр кой берди уже? Жомо мисалы ападан сомнение кармаган жоксузбу? Мындай окшош турду сизге, мындай билгискен жокпу? Ыйлабадым апа. Ыйладыңызбы? Апа ыйлабады машинадан. Мен ыйлап продукт. Келиңизчи бери апа, жакындыраак. Апа жаңы машинама отурганда эле ыйлабады. Машина отурганда эле ыйладыңыз. Ооба, ыйлап. Колчоп болчу актерство. Негизи буга чейин болгон да ушундай мендечи. Мен дагы үйгө баратып, Кашка өчпөдүм эле. Ошол повороттон бурулсам бир апаны жол тосуп атыптыр. Анан мен токтоп, анан каяка барасыз десем, мен анда үйүмдү салып аткам жаңы былтыр. Анан жалдан өйдө бир тон аралай бир эме бар экен, айыл. Ошол жака алып баргам да. Ошондо бир аябай көп нерсесин айтып берген да. Мен тааныган эмес, ал киши дагычы. Анан тааныбы десем, жок, тааныган жок, жөн эле баа жеткирип бартасың деп, тияган баягы балдарын айтып берип, мына элдин балдары ушинтип жүрөт, анан менин балам мынтип деген. Мага ошондой эле ситуациядай сезилди да. Сиз түрдөп эметкен жоксуз толкун? Жок, эчтеке болгон жокмун көптө. Бирок могу деген эме экен да, өзүчү мындай. Адам аябай эме боорукер ушундай бала экен да. Кичине эле бирдеме айтсаң эле же ыйласаң эле уже кошо переживать эте баштайт экен да. Жок, мен айтайын дедим, мен ошончо жардам бере турсаң болгон биринекин карыстар бар, эсчө жардам берип койсун деп айтайын да, анан чөттөн эки тамаша болуп кетпесин деп болбой эле туруп алдым кыскасы. Ошентип нервке тийсең болмок экен болушунчачы. Жок, мен вообще ойдо болгон жок да. Мен мояктан камерадан корктум. Мындай бир-эки карады да. Эки жакты карап, мерде камералар бар, мен сасыйсың деп атпай, жок, кетпейин. Сен бирок бир келип кетем, камераларың жок. Биздин камеранын алдында ойнойбуз экенбиз, э? Дагы эми биз кандай десем, жөн эле сизди пранкка салыш эмес, бул соц эксперимент катары сиз апага жардам береби же жардам бербей. Эгерде апага жардам бербей кетип калсаңыз, биз какана эс чыгармакпыз да. Эмил Эсеналиев апага жардам бербей кетип калды деп. Всё. Ойло адам жардам берсе керек менин оюмча. Жок, менде ой болду баягы, жумуш бар, же съемка бар, же дагы бир жол. Жок, мен ойлодум да, акча берейин депчи. Апа, сизге акча берейин десем, сизге акча берейин десем, мен азыр монтажга бармакмын. Десем, апа айтып атпайбы, жок, мага эме кылыш керек депчи. Мага продуктуң деле бар, акчаң кереги жок депчи. Анан антип айтып атса, анан кантип жок дейсиң. Каяка барсам деп ойлондум, мондайынан бака мен сейил жакчакын дедим да. Мен ойлодум эле. Не айдап барып, не Агурууга барган жатсыңбы деп айтайын дедим. Эми Агурууга салып берген жатсыңбы? Агурууга мен арча өчтүн балдарын көтөрөйм дегенге чейин барайын дедим, анан кайра кой дедим. Урматтуу көрүүчүлөр, ошентип сиздердин сурооңуздар менен Эмил байкени пранкка салдык. Эмил байке, кийин кимди салсак болот? Кийин дагы мени салбайсың. Өзүң келипчи салбайсың деп. Айбага эле бир телефон берип кой. Экөөбүз толгор болуп тарталы. Кыргыз эмени салчы анда. Нурлан Насип салдың беле? Жок. Нурлан байке ыйлабай деп эле аны. Ал ыйлабай калсын, ал да бир балекетте. Анда тили катуу да. Ошону бир кылып койчу бир. Нурлан Насип да. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, кийинки вызов Эмил байкеден Нурлан Насипке өттү. Нурлан байке, Эмил Эсеналиевди пранкка салдык. Мени сала албайсың деген братанды. Эми сизди жөн эле салсак болот экен дайсың. Нурлан байке, осторожно. Ушинтон сүйлөшпөй койбосун менен? Шеф, тамаша, мына азыр Эмил байке экөөбүз деле кийин дальше катышабыз. Просто эми кичине мындай. Мына нормальныйраак экен. Саматтык аябай болуп кеткен да. Мен көрүп отуруп, мен Москвада болчумун да. Айрдан, ондай эле кой берип жүрмөй окшойсуң. Башталганда эле уже Саматка чалганда. Мен пранк экенин билип атам, бирок баары бир тиги бала дагы аябай ойнойт экен да. Сен негизи актерлорду жакшы табат экенсиң. Өзүң ойной албайт экенсиң, бирок актерлор жакшы табат экенсиң. Туура сөз. Мен кандай айтып келдим да, багачы, ушундай деп. Балама кичине насатын айтып кой деп. Мен айткам да укпайт да, эми сизди укпаса мен укмак белем. Мен чыштап эле кетип калмакмын. Негизи бул баштаганда эле чыштап кетейин дегичек деле хайп деген сөздү укканда эле. Жан дүйнөм буулуп кетпедиби? Жакшы ниеттер. Всё, кечирим сурайсыз Эмил байке, кичине эми убактыңызды алып. Жаман көрбөңүздөр, кээ бир жерден уят сөздөр чыгып кетти. Эркекпиз, намыс деген нерсе бар. Жаман көрбөңүздөр. Өзүм андай деле өтө эле көп сөгүнө бербейм, бирок ушу мондай ситуацияда адам өзүн кармай албай калат экен. Ошо баарыңыздардан кечирим сурайын, чын жүрөгүмөн. Мен да кечирим сурайм. Шашпайсың. Кол чаап коелу келиңиздер.
Урматтуу достор, биз сиздер үчүн рисковать этип Кыргызстандын күчтүүлөрүн пранкка салып атабыз. Ал эми сиздер просто бизди поддержка кылып, комментарий калтырып, жана биздин каналга подписка кылганды унутпаңыздарчы. Сиздер подписка кылып, поддержка кылып турсаңыздар, биз бардыгын пранкка салабыз. Баса, Эмиль Байка айтып кетти, эмкисин пранкка Нурлан Насипти салгыла деп. Ал эми сиздер кандай деп комментарий бересиздер? Эмкисинде пранкка кимди салалы? Это пранк. Канат. Сен пранкка төрөлгөнсүң. Видеого тартылышы. Продуктуну кандай кылабыз эми? Ала кет өзгеле. Жок, мен эмне кылам?